Кечээ күнү Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында болгон окуяны чагылдырууда Кактус Медиа маалымат агенттиги туура эмес маалыматтарды чагылдырды деген жүйө менен бүгүн ондогон адамдар аталган агенттиктин жанына чогулушту. Алар аталган Кактус Медианын жабылуусун талап кылышууда. Ошондой эле алардын өкүлдөрү сыртка чыгып, өздөрүнүн жазган материалдары боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылышты. Кактус Медиа чыксын, элден жалган маалымат таратканы үчүн кечирим сурасын. Өздөрүн жарандык активист катары тааныштырган нааразычылык акциясынын катышуучулары колдоруна ар кандай плакаттарды көтөрүп алышкан. Ошондой эле ар кандай жазуулары бар кагаздарды тосмолорго илип коюшту. Чогулгандар Кактус Медиа Баткенде чыккан чатакка Кыргызстанды айыптаган, Тажикстандын бир тараптуу пикирин сайтына жарыялады деп күнөөлөп жатышат. Муну чыккынчылык катары сыпатташты. Жөн эле өзүбүздүн жарандык активисттер келдик да, Кактус Медианы чыгарып алып туруп айталды атабыз. Эмне үчүн сен ушуга жалган маалымат жибердиң? Анда кайрылсын, урматтуу президентибиз бар. Камчы Кыдыршаев деген ошол жерде жүрөт. Биз кечирим сурайбыз, андай маалыматты мондай алдык элек, тажик тараптан алдык элек. Ошону жибербейгенбиз деп айтсын анда. Чыгып айтсын ошо билдирүүнү. Жок, мен өзүлөр билдирүүнү алып чыгарсын, өзүлөрү чыгарсын. Канаке Кактус Медиа өзүлөрүн. Кимиси бар, кайсы журналисттер бар. Чыгып туруп айтсын ошол, ким жиберди. Тактап туруп маалымат берди. Жо туура маалымат бериши. Алабым ушул Кактус Медиа чыгып, ошол жерде туура эмес болуп калыптыр ушул информацияны биз Жазып чыгытсы деп. Жок, азыр чыгып жооп берсин. Мынанча элдин астында, мынанча элдин астында. Канча элдин астында? 3 өңүр, 4 өңүр. Канча журналисттер турат, чыгып жооп берсин. Митингге чыккандардын айрымдары Кактус Медиа чыгарган жаңылыкты окубаганын жана алар берген түшүндүрмө менен тааныша электигин айтып, келгендерди таң калтырды. Аччы, соткаларды ачып көрсөтпөчү, эмне маалымат тарат эле? Көрсөтчү. Нет, а таким образом вы согласны выходить на любой митинг и Аз кричать ок друг- белейчи, туруп анда. Ок, Ок белейчи. Давайте. Аччы, каяна. Кимде? Биле жазып турат. Биле өзүм жазып келген турасың. Ошону баардык ушундай да, бүт баардык. Түндө Кактус Медиа сайты Азия плюс Тажик басылмасынын чек арадагы кырдаал боюнча жазган маалыматын көчүрүп жарыялаган. Маалымат агенттиктин өкүлдөрү макаланын жалгыз максаты Тажик тарап кандай маалыматтык саясат жүргүзүп жатканын, Тажикстандын бийлиги катардагы жарандарына кандай маалымат таркатканын кыргыз коомчулугуна көрсөтүү болгонун айтышууда. Түшүнбөстүктөр жаралып кеткени үчүн Кактус Медиа агенттигинин журналисттери коомчулуктан кечирим сурашты. Мы сделали перепечатку таджикского СМИ, где Азия плюс Тажик басылмасынан алынган маалымат боюнча оюбузду так жеткире албагандыгыбыз биздин катачылык. Ошого байланыштуу бардык кыргызстандыктардан кечирим сурайбыз. Бирок Тажикстандын ММКлары маалыматтык согушту уттуруп жибербөө максатында кандай маалыматты таратып жаткандыгын бардыгыбыз билүүбүз кажет деген пикирдебиз. Кактус Медиа редакциясы ар дайым кыргыз элинин кызыкчылыгын коргоп келген жана мындан ары да коргой берет. Кактус Медианы колдоп келгендер да көп болду. Көз карандысыз журналист Семетей Аманбеков чек арада кырдаал курчуп турганда минтип митингге чыгуу туура эмес деген пикирде. Ал мындай нааразычылык акция аркылуу сөз эркиндигине карата басым жасоо аракети болуп жатканын айтат. Туура эмес болуп калыптыр, кечирим сурашты. Все, дальше иштейлик деген ордуна бияка митингге келип, не үчүн бир клубду кошуп койду, дагы бир башка редакциялар кошуп атат, түшүнбөй атам эмне үчүн. Ушу журналисттерге кысым жасап атышат. Мен ойлоп атам, бул жөн эле повод таап эле, ушундай повод кылып эле, эми көз карандысыз журналисттерге ушундай кысым жасоого аракеттери болуп атат деп ойлоп атам да бир тараптан. Бирок дагы бир жолу айтып атам, азыр журналист болуп, активист болуп бөлүнбөшүбүз керек, бир болушубуз керек. Азыр ушундай курч кырдаалда татаал абалда бир бололук, ушундай митингдин баары кереги жок. Чогулгандар болсо нааразычылыгын айткандан кийин тарап кетишти. Рахат Жаныбекова, Адлет Чокоев, НТС.